кызматкерлерибиз жана көптөгөн мекендештерибиз келип ошол жерден сунуштар түшкөн. Келгиле, биз качан гана өрттөнүп кеткенде, качан гана самолеттон кулаганда, качан гана автобуска кабыл болуп бир кырсык болгондо ыйлап чогулбай, башыбызды мыкчып, эмне үчүн биз мындайбыз, эмне үчүн ынтымагыбыз жок, эмне үчүн ошондой күндө гана Кудайды эстейбиз деген ойлор, сунуштар айтылып, келгиле мына жакшы күндө ошол каза болгондорду эскерип бир Куран түшүрөлү, жакшы ниет кылалы, жакшы тилек кылалы деген максатта ошол демилгечи жаштар ушул инициативаны көтөрүп чыкканбыз. Ошол жаштарды колдоп берген биздин аксакалдарыбызга чоң ыраазычылык, биздин мамлекеттик кызматкерлерге ыраазычылык жана биздин эмгекчил мекендештерибизге чоң рахмат. Эгерде ошол адамдар колдобогондо мүмкүн бүгүн отурбойт элек. Аңсарындай баарыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз Москвадагы эмгекчил жаштардын атынан. Анда эмесе биз азыр алтын ата саат 30 күн өттүк.